Ассалому алейкум достор, мен Нарима. Америкадан болуп турган нерселер менен бөлүшүп турам. Америкада мен жакшы нерселер менен көбүнчө бөлүшөм, бирок деген баарыбыз эле билгендей дайыма эле баары жакшы боло бербейт, иногда жаман нерселер дагы болуп турат. Бүгүн деген сиздер менен менин машинамды тоноп кетишти. Ошол машинамды кандай себептен тоноп кетишти, эмнелерди уурдап кетти, эми деген ушу жоготкон нерселерим эмне болот, ошол жөнүндө бөлүшүп кетейин деп чечтим. Менин машинамды деген өзүмдүн үйүмдүн алдынан эле уурдап кетишти, то есть тоноп кетишти. Мен негизи жакшы райондо жашайм. Бул жерде андай тоноочулук дегенди көргөн да эмесмин. Менин каналымды колдоп, сиздерден лайк басып коюңуздарды жана болбосо жөн эле баары жакшы болот деп комментарий жазып коюңуздарды суранам. Анткени негизи эле каналымдын өсүшүнө, өнүгүшүнө жардам берет. Ошондуктан сиздерден лайк басып, эле комментарий жазып колдоп коюшуңуздарды суранам. Анда эмесе кеттик. Өз эми башынан болсун. Кайсы жерден уурдап кетти, эмне болду? Мен машинамды өзүмдүн үйүмдүн алдынан эле тоноп кетишти. Бул деген 24 июньдар күндөрү болгон. Анан кийин мен өзүм дагы күнөөм бар бул жерде. Мен күнөөм жок деп айтпайм. Мен үйгө кирип эле машинамды кулптабай калыптырмын. То есть машина деген ачык боюнча калыптыр. Ошондо деген ар бир биздин көчөдөн кетип бараткан адам эле жөн эле машинаны тартса деген ачык экен. Ошону деген тартып, бүт чөнтөгүндө болгон менин документтеримди, менин кредитный карточкаларымды, то есть акчаларымдын баарын уурдап кеткен. Мен негизи эле сумкамды машинага калтырбачу элем, бирок деген ошол күнү биз эртеси күнү бир жака бармакпыз, жолго чыкмакпыз. Ошол себептен деген унутуп калбайын деп эле машинама ошо сумкамды калтырып кеткен болчумун. Сумкамды калтырып, ошо бардачок эмесине жерине салып койгон болчумун сумкамды, бирок деген ал жерден деген ошо менин сумкамды алып кетишиптир. Машинамды жаппай үйгө кирип кетип калыптырмын. Эртең менен эле саат 7-де турганда деген мага смскалар келип баштады. Бир карточкаңан $300 снимать этилди, дагы бир карточкаңан $300 снимать этилди деп ушундай эле смстер келип баштады. Мага эч качан андай смстер келбечи. Ошондуктан мен көңүл бурбай эле мындай ага чейин мен күйөөмдүн карточкасын 2-3 жолу алгам. Ошол күйөөмдүн карточкасынан келген акчаларго деп ушундай нерсе менен эле эч кандай көңүл бурган жокмун дагы. Ошентип ойлоп койдум, күйөөм турса сурайм деп ойлоп койдум. Эмне үчүн анын карточкаларындагы акчалар кетсе, мага смс келип атат, ага смс келбей деп эле ушундай ойлоп койдум, бирок уктап аткан себебинен сураган жок болчумун да. Анан кийин үйдөн туруп эле, бирок да ал тургандан кийин сен канча $300 трайт эттиңби, бир жерден кече трайт эттиң беле десем, жок деди. Эмне болду деди. Ошо смсканы көргөзсөм, сенин карточкаларың каякта деди. Мен болсо сумкамда дедим. Сумкамда деп эле экөөбүз эшикке чуркап чыксак, машина аябай мындай эшиги жабылган, бирок деген ушундай развернутый эмеде экен. Кагаздардын баары эшикте жатат, чөнтөктөрдүн баары аңтарылган. Анан кийин ал болсо менин кошелегим каякта дейт. Менин кошелегим, анын да кошелегу негизи машинада экен, бирок анын кошелегунда анда аябай көп карточка бар, жана анын правалары, бүт документтери ошонун ичинде жүрөт. Меники болсо көбүнчө правам, анан кийин 2-3 карточка эле алып жүрөм мен жаныма. Ошол карточкаларым эле болчу. Мен өзүмдүн жоготулма эч кандай эч нерсе болгон жокмун, бирок деген күйөөмдүн карточкалары жоголсо бизге андан дагы көбүрөөк проблема болмок. Ошондуктан ал болсо мындай жапкыч, мындай скрытый карманчик деп коет, ошондой жерине катып жүрчү дайыма кошелекторун. Ошондуктан ошо скрытый карманчигинде экен. То есть аны деген билген киши ача алат, билбеген киши деген ача албайт да. Ал бул кнопканы басса эле ачыла турган жер. Ал болсо ошол жерде ачып эле аныкы карточкалары уурдалбаптыр. Жакшы, Кудайга шүкүр. Менин карточкаларым уурдалды. Эми эмне болот? Мен ал жерде 3 карточкам бар болчу. 3 карточкамдын 2 карточкасында $1,500, калган дагы бир карточкамдын ичинде көп суммадагы акча бар болчу. Бирок ал көп суммада болгон акчанын
акча карточкада деген ал пин код бар болчу, ошондуктан аны деген көп жерлерде использовать эте албайт эгерде пин коду жок болсо өзүңдө. Ал эми калган карточкаларым деген использовать эткенге мүмкүнчүлүктөрү бар болот. Ошондо бир карточкам мындай, ал карточка сыяктуу эмес, башка түрдө болчу, ошондуктан ал карточкабы же кредитный карточкабы же эмнекенин өзү деле түшүнбөй калса керек ал киши, ошондуктан андан эч кандай акчаны коротпоптур. Ал эми бир карточкамдан болсо акча коротулган болуп чыкты. Бул $300 бир жерден $300 коротулуптур. Андан кийин дагы бир жерден $300, андан кийин 5, андан кийин $10. Андан башка дагы бир карточкаман деген кичинекей суммадагы акчалар коротулуптур. Бул деген $25, $30 ушундай суммадагы акчалар коротулуптур. В общем, где-то $800 тегерегинде акча коротулган болуп эсептелинет менин карточкаларыман. Эми деген эмне болот, ал акчаларды мен төлөймүнбү, ошол жөнүндө да айтып берейин. Андан башка дагы менин правам жок. Праваны сразу эле 2-3 күндөн кийин барып жасаттым. Уурдап кетишти мен правамды деп. Правамды жасатып алдым. Азыр деген временный правам менен жүрөм пока. Эми эмне болот? Негизи эле Америкада акчаң жоголсо же ушундай уурдап кетилген карточкалар болсо деген, сен ошол банкыңа звонить этесиң дагы, анан көптөгөн акчаларыңды, дебит картаң болсо акчаларыңды сразу эле восстанавливать этип берет. То есть ошол уурдалган күнү кетирилген акчалардын баарын восстанавливать этип берет. Ал эми кредитный карточка менен дагы кичине көптөгөн мындай волокиталары бар экен деп айтсам болот. Анткени чалыш керек, мен эмес болчумун, ушул күнү жоголгон деп кечке звонить этип айтышың керек. Мен уже 2 жолу звонить эттим ошол карточкаларым жоголгон күнү деген, ошо $700 $700 коротулган карточкаман. Анан кийин биринчи күнү деген окей, сабмит кылабыз, восстанавливать этебиз дешкен, бирок 2 жумадан кийин дагы эч кандай жыйынтык чыккан жок. Кече дагы звонить эттим. Анан кийин у вас кайра көрүп чыгып, сен историяңды изучать этип чыгып, анан кийин кайра акчаларыңды карточкаңа түшүрөбүз деп айтышты. Бирок пока түшүрө элек, эми көрөбүз эмне болгонун. Негизи эле Америкада ушундай нерселер көп болуп турат. Буну деген полицияга дагы айтып эч нерсе кыла албайсың. Машинаң уурдалса, то есть машинаңын ичинде бир нерсе уурдалса же көп суммада акча жоголсо эле полиция келип бир нерсе кылып репорт кылбаса, а так полиция бул жерден эч нерсе кылбайт. Карточкаларың баарын звонить этип блокировка кылышың керек. Анан кийин ошо кетирген акчаларды кайра восстанавливать этишиң керек. Мен эмес деп айтып кечке сүйлөшүшүң керек. Баары восстанавливать этилет, бирок деген ошого деген время кетет. Сен аны сүйлөшүп баарын кайра толукташың керек. Ошол эле боло турган нерсе. Бул время эле ала турган нерсе деп айтсам болот. Калган жагынан болсо Америка жакшы. Баардык акчаларыңды, баардык карточкаларыңды восстанавливать этип берет. Бир эле нерсе, эгер эч кандай документтериң жок болсо, праваң эле бар болсо, ошол проблема болушу мүмкүн. Анткени деген ошол праваңды восстанавливать этиш үчүн сага грин карта же башка документтериң керек. Башка документтериң үйдө болгон болсо жакшы. Эгер баардык документтериңдин баары машинада болуп, особенно грин картаны үйгө эле сакташ керек. Анткени деген драйвер праваң менен права бүт жерге кете берет да. Сен грин картаң болсо жөн эле нерсе, бул үйгө эле калтырып коюп, анан кийин үйдө эле турса жакшы. Ошол достор, эми правамдын келишин күтөм. Жаңы правага тапшырып койдум, Кудай кааласа. Анан кийин карточкаларыма кайра акчаларды толтургула деп request жөнөтүп койдум, то есть запрос кылып койдум. Эми деген ушул $700 восстанавливать эткенин күтүп турам. Ошондой достор, бир убакта жакшы нерселер болот, бир убакта жаман нерселер болот. Ошондуктан Кудайыма миң бирдеде ыраазычылыгыбызды айтып, ар бир күнүбүз менен жашашыбыз керек. Сиздерге чоң рахмат көргөнүңүздөргө. Эмки видеолордон көрүшкөнчө.